Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына кече капысынан эле биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын борбордук шайлоо комиссиясы танапис мезгилине чогула калып эле андан кийин ушул каттабай коюу тууралуу чечимдерин кабыл алышыптыр. Абдан күтүлбөгөн бул чоң сокку болду. Партиянын колдоочулары үчүн, партиянын мүчөлөрү үчүн, ушул партиянын багытын колдоп келген адамдар үчүн. Бул көрсө Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мына бүгүн пресс-конференциясында дагы айтып кетти. Көрсө бул нерсе башынан эле мунун мындай болуп пландаштырылганы боло жүргөн нерсе экен. Кече деди, ушул Москва жактан жигиттер кайрылышып, ушундай биздин консулство жактан аябай жакшы шайлоочулар үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бул эмнеден кабар берет? Мурда мындай эмес эле бир нерсе болуп кетпесе экен деп коркунуч болду эле дейт. Анан көрсө бизди оюндан чыгаруу мурдатан эле тияктан чечилип калган экен. Ошондуктан бул жакта башка жүрүштөр башталган экен деп ушундай дегендей түшүндүрмө берди да, достор. Эми административдик сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү, андан кийин ал жерден дагы эгерде маселен жакшы жагына чечилбесе жогорку сотко чейин бул процедуралардын баардыгы өтө тез болот экен. Ушул эки процедура турат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын алдында ушул тарапташтардан сурана кетчү нерсе провокацияга алдырбай, ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын каралоо максатында жасалган провокациялардан алыс болуп, ошол жерде турган балдар бирин бири колдоп, көзөмөлгө алып, анан ушул жакшы туруп бериш керек. Коомчулуктун көз алдында ушундай тарапташтары бар экен, ушундай тарапташтары турат деген ишеним болуш керек. Ошол кимдин жүрөгүндө бар жакшы жашоону каалаган, адилетсиздикке күрөшүүнү эңсеген, каршы күрөшүүнү эңсеген адамдар, ушул партиянын башкы багытын сактаган адамдардын баардыгы бары ошол жерде колдоп туруш керек болуп жатат. Бул шайлоо өнөктүгүндө баарына каршы деген бир принциптин негизинде кетип атат. Анткени кандайдыр бир партиянын четтелиши башка бир мандат орундарын көбөйтүп, башка бир партияларга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Албетте дайыма оппозициялык, чыныгы оппозициялык маанайда болуп, кандай гана бийликтин деңгээлиндеги адамдар болбосун, анын бетине сая, көзүнө сая түшүндүргөн партия, жалгыз партия деп койсок болот. Ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы болчу, достор. Мен да ошондуктан ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп келгем. Анткени салыштырмалуу түрдө булар ошол эле капы болбосун ата мекен, ошол эле мекенчилдер, ошол эле жана башка менин жүрөгүмө жакын партияларга караганда булар абдан коркпой радикалдуу көз караштары менен, радикалдуу өз пикирлерин билдирүүлөрү менен менин жүрөгүмө жакыныраак партия болчу да, достор. Ошондуктан колдош керек, активдүү болуш керек. Ал эми баарына каршы дегенимдин себеби башка партиялар колдоп келбейт, албетте, бул Бүтүн Кыргызстан партиясын. Анткени Бүтүн Кыргызстан партиясынын өзүнүн колдоочулары абдан көп, айрыкча мигрант болуп жүргөн адамдар көп колдошот. Бул партиянын оюндан чыгышы ошол эле бийликчил партияларга дагы абдан ыңгайлуу. Ошондой эле бир фронттун элдик альянс тарабында турган бир тараптуу багыттуубуз бир партияларга деле жакшы болгондой болуп турат да. Анткени көптөгөн бир орундар ачылып, баягы мало народа больше кислорода деген орустардын макалы бар го, адам аз болсо аба көп болот дегендей. Канча партия оюндан чыкса, келечектеги шайлоо өнөктүгүнө чейин ошончолук конкуренция аз болот деген сөз болот да. Бирок башка
партиялардан деле ушундай адилеттүү чечимди, адилеттүү көз карашты колдоном деген жүрөгү таза инсандар болсо колдоп бериңиздер. Ушул биздин ушул сүйүктүү Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан партиясынын бүгүнкү ушундай нерселер болуп жаткандыгын колдоп бериңиздер достор. Ошол менин айта тургандыгым, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул баардыгы жакшы эле болуп чечилип келе жаткан экен. Анан эле капысынан ошондой танаписке чыга калганда эле ушундай буйрук чыгып, күтүлбөгөн жерден ушундай болуп кетти дейт. Демек бул жерде сөзсүз түрдө ошол жогортон буйруктун болгондугу көрүнүп турат. Албетте мындай чоң оппозициялык партия коркунуч келтирип жаткан. Буларга бүтүн Кыргызстан партиясы булардын кокосуна тийген тикен болгон. Ошондуктан булар бул учурду абдан туура пайдаланышты жана колдон келишинче реализовать этип кетишти да. Эми мен мындай өзүмдүн жеке көз карашымда ушул нерсеге жеткизбей, ушул абалга жеткизбей, ушул нерсени чечүүгө боло беле. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров лидер катары бул нерселердин алдын ала сезе билип, ушул нерсени кылбай койсо боло беле деген дагы бир суроо жаралат экен да. Менин оюмча ушул нерселерди болтурбай, ушул Турсунбай Бакир уулу жана башка бир саясатчыларды эгерде кетсе дагы ошол өз мезгилинде чечишип алып, кандайдыр бир ушул Турсунбай Бакир уулу тарабынан дагы бир дооматтар бар. Ошол эле учурда Адахан Кимсанбаевич өз аргументтерин айтып жатат. Мени сотко берем деген адам менен мен аны менен барууну каалабадым, тизмеден алып койдум дегендей кылып. Бирок ошол нерселерди достор, менин жеке оюмда, мен бул жерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго бир душмандык кылайын деле деп айткан жерим жок. Бирок ошону бир кандайдыр бир деңгээлде ачык, ошол өз мезгилинде демократиялуу түрдө сен Турсунбай Бакир уулу ушундай деп телефондоруңду чалып жатасың, биз аны угуп жатабыз, бул нерсе туура эмес, кел бияка дегендей кылып, ошол эле кеткен адамдарды мына ачык сүйлөшүп, ошол баргандан кийин сасыбай турган кылып бир мындай чечсе болбой беле. Биз албетте, мен мисалы үчүн саясаттан алыс жүргөн адаммын, түшүнбөймүн, ал балким андай болууга мүмкүн болбой калгандыр. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ушундай адамча чечүү болгондо балким бул жерде көптөгөн, бул жерде Адахан Кимсанбаевичтин жеке эле бир өзүнүн амбициясы үчүн бул партияны жолдон чыгарып коюу же болбосо мындай башка нерселер болуп жаткан эмес. Көптөгөн бул партиянын тарапташтары бар. Биз ушундай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун линиясын, ушунун багытын туура деп чечип, ишенип, ушинтип келе жатабыз да. Анан ушундай кичинекей бир эми бул кичинекей деле эмес, чоң нерсеге алып келген мүчүлүштүк болду. Ушул нерсени эгерде ошондой жактан чечип коюуга мүмкүн болсо болбой беле дегендей бир ар кандай бир ойлор келип калат экен да. Эртең мененден бери кандай деп сүйлөгөндү, кандай деп кайрылуунун өзү бир мен үчүн татаал болду да. Бир тообуз, ишенген тообуз кулап калгандай сезим болду да эми достор. Бирок үмүт эң акырында өлөт дегендей, ушул дагы алдыда административдик соту турат, мында бекем туруп берели. Андан кийин жогорку сот, мында бекем туралы. Анан достор, андан башка бизде арга жок. Анан ошол дагы кандайдыр бир буйруктар болсо, ошол жогору жактан кандайдыр бир указаниялар болсо, ошого жараша ишти тутабыз. Азырынча ушундай ал акыбал болуп турат. Ар бирибиз жоопкерчилик менен активдүү карайлы. Мына таң калыштуусу ушул азыр 5000ден 10.000ден деп сатып алып, мына мен бүгүн дагы уктум, кайсыдыр бир бийликчил партиялар өкмөттүн кызматтарында иштеген адамдарды 3 адамды таап келесиңер артыман деп, ушундай фактылардын баардыгы болуп жатат. Буга эч кимдин көзү жетпейт, айтпайт, дебейт. Бул фактыларды алып айтып атса деле чара көрүлбөйт. Ал эми кандайдыр бир бирөөнүн айтып койгон мындай негизи жок бир эмесин айтканы менен келип туруп, анан кийин ушинтип ушул нерсеге барып, чоң 100 миңдеген колдоочулары бар партияны шайлоо өнөктүгүнө
каттабай коюп жатышат да достор. Бул деген абдан адилетсиздик. Мен өткөндө дагы айтканмын, бирок бир 10 жылдын ичинде биз буларды мен түшүнүп эле турам. 20 жолу бүтүн Кыргызстан партиясы келсе дагы бул быкшыган коррупционерлерди жок кылышы кыйыныраак да. Менин оюмча бир 10 жыл кетет болуш керек. Кийинки 5 жылдыкта дагы бир жакшы таза адамдарды киргизсек, андан кийинки 5 жыл эмеде ушундай шайлоодо түсүрүп чыгыш мүмкүн. Ушундай билимсиз, түркөй, адилетсиз бийликти адилеттүү, мындай билимдүү жигиттердин келиши да ага чейин кыйын болуп турат. Ушул күрөшүшүбүз керек, күрөштү өзүбүздөн баштап ушул адилеттүүлүктү талап кылып турушубуз керек достор. Менин бүгүнкү айта тургандыгым ошол. Саламатта туруңуздар. Активдүү болуп, колдоп, ушул административдик соттун алдында дагы, керек болсо жогорку соттун алдында дагы бекем туруп берели. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.